Мен жашоомдон болгон окуяны бүгүн ушул жерге айтып берейин деп атам. Бул күздө тартылган видео, досторум менен жолугушууга барган окшойм, ошондо тартыптырмын. Бул подружкаларым менен. Мен биринчи Москвага барган жылдары клинингде иштегем. 2014 чейинки жылдар болчу. Бул азыр айта турган история. Негизи двухкомнатный квартиранын генеральный уборка заказ бергенде 2ден 3дөн кыз болуп барчубуз жумушуна карап. Эгер жана холодильник, плиталардын ичин дагы жууй турган заказ болсо, терезелерди жууй турган үчөөбүз барчубуз. А жок, жөн эле поверхность эле жууй турган уборка болсо, анда экөөбүз барчубуз. Бирок ошол күнү менеджер айтты: "Гуля, сен өзүң эле барасың. Себеби кыздар келгенде дайыма ушул аялдын үйү таптаза, генеральный уборка заказ кылгыдай деле кири жок, жеңил деп айтышат. Өзүң эле барасың. Ошо 2 кишинин акчасын өзүң ала бер" деди. Жарымы аныкы, жарымы биздики болот эле да. Жарымын өзүң ала бересиң деп айтты. Макул деп бардым. Негизи мен компаниянын атынан иштечүмүн. Компания бизге 1 чака швабра, 2 губка, 4-5 тряпканы, химияны кошуп берчү. Алардын баарын көтөрүп алып бардым. Барсам эле эшикти ачканда эле кемпир мага сразу айтты: "Бутуңду, бут кийимиңди могу тряпканын үстүнө чеч" деп. Бут кийимин аяка чечип, эми дайыма сменный шлёпка алып алабыз да үйдүн ичине иштегенгечи. Ал шлёпка таптаза болуш керек да. Требованиясы ошондой. Анан шлёпкамды алып чыгып эле кийдим. Немелериңди, кийимдериңди могу жерге ийил деп бир крючокту көрсөттү. Только на этот крючок деп айтты да. Анан ошондо эле концерт ушул жерде болот экен дедим дагы. Үстүмдөгү кийимдеримди ошол жака илип койдум. Бир малда кухняда күтүп турду мени, кийимдеримди кийип алып. Ошо киргенде ваннада сразу эле байкадым да, стиральный машинанын ичинде 4 башка цветтеги кичинекей балдар кум ойногондо көтөрүп алат го, 2-2,5 литрлик чакаларды. Ошондой чакадан 4 туруптур да. 4 башка цветте. Жанында тряпкалар жатат экен. Мен ушулар менен жуут окшойм деп эле ойлоп койдум оюмда. Кухняда отуруптур, кирсем: "Эми мен мындай программам бар, ошо менен жууп тазалап бер үйдү" деди. Макул десем, биринчи кухнядан башта мондай жумуштарды жасаш керек, балант төлөң деп жумуштун баарын айтты. Договорились, макул болдук. Анан кирип айтты: "Тазик бересизби?" дедим. "Сен алып чыкпа" деп айтканда, киргенде элечи: "Химияңдан башка мен эч нерсенин кереги жок. Я вашими тряпками, губками, шваброй не пользуюсь. Мен бүт өзүм беремин. Сизге кыздар айткан эмес беле" деп. Анан "Жок, мен айткан эмес" деп химияны эле алып чыгып койгом. "Мага чака бересизби" десем "Берем" деди. Анан кирип эле айтты: "Гуля, могу сары чака", мисалы аз цветтерин унутуп калдым да, "Сары чака, сары тряпка менен только кухня жууганга. Ак чаканы точно билем. Себеби спальня аппак экен да. Ак чака, ак тряпка менен мен уктоочу бөлмөнү жыйнаганга. Кызыл чака, кызыл тряпка менен гостиныйды жыйнаганга. Себеби ал жерде неме мебель күрөң цветте экен эле ошо гостиныйдачы. Анан ошол ар кайсы цветин ошо 4 цвет, 4 чака, 4 тряпкасы менен экен. Ушуга ушинтип жуйсуң, анан ар бир кухнядан башта бүттүм дегенде мени чакырсаң, мен текшерип көңүлүмө жакса, анан кийинки комнатаны жууганга өтөсүң" деп айтты. Макул болдум, бирок чындап эле үйү таптаза экен да. Мен мисалы генеральный уборкага чакырганына деле таң калдым. Таптаза, өзү дагы таптаза. Ушундай аккуратистка аял экен, вообще укмуш таптаза аял экен да. Кухнянын баарын өзү айткандай кылып жыйнап бүттүм. Келди, текшерди, 1-2 кемчилигин айтып, же жактырса жактырдым деп ушинтип атты. Анан ошондо баардык жыйнап бүткөндөн кийин эми алдыгы тряпканы мусорго ыргытып ташта деп атты да. Анан суусун айтайын. Биринчи эле суу куюп алып барсам: "Ой, ушунча суу куйдуңбу" деди. Эми баягы 2,5 литр суу бата турган чакада жарымынан өйдөрөөк куйгандырмын, 2 литр куюп алгандырмын. Анан ооба десем: "Пожалуйста, мынча көп суу куйба, мен деген пенсионермин, мага жардам берген эч ким жок, мне очень трудно одной ушу баарын ушинтип жашаганга, пожалуйста, монча эле суу куй" депчи, ошол жерден бир карыш жерин эле мындай кичинекей эле көрсөттү да. 700-800 грамм эле суу ала тургачы, даже жарымынан да ылдый жерин көрсөттү. Ушул жерге чейин эле куй сууну деп. Анан ойноп жүрдүм. Кичинекей чаканы алып кирип алып төгөм, кайра 700-800 грамм суу алам, кайра кухняны барып жууйм. Убактым менен ары бери ушу сууга бара бере эле өттү. Баардык комнатаны жыйнап бүткөндөн кийин чаканы ошентип коюп аттык да, тряпкасын ыргытып үйүп аттык. Баарын жыйнап бүттүм. Эми кетейин деп эле атам. Кетейин деп атсам, анан бир тряпканы, ошо эң акыркы ваннаны жууган тряпканы айтты. Ошо тряпка менен могу прихожканын полун жууп, анан ыргытып үй деп. Макул деп аны жууп ыргытып эле химияларын кайра салып, "Эми болдубу, неме уборка көңүлүңүзгө жактыбы, мен кетейин" десем: "Ой, неме силерге 6 сааттан берилет го, двухкомнатный квартира генеральныйга" деди. "Ооба" деп ошентсем, "Мен бирок бүтпөдүмбү" деп ошентсем: "Пожалуйста, мага дагы бир нерсени кылып бер" деди. "Эмнени кылып берейин" десем: "Жана сен пылесостободуңбу, пылесостон кайра чаң чыгып, баягы поверхностьтарга пылесостон чыккан чаң отуруп калды. Эми тряпка менен ошол чаңдарды баардык комнаталарды дагы бир сыйрадан тряпка менен, кургак эле тряпка менен сүртүп бер" деди. Макул деп анан айттым: "Апей, тряпкалардын баарын ыргытып үйбөдүкпү? Мен биякта, менде деле жаңы тряпка бар, бияктан бир даап сүртөм" десем: "Жок, ты об этом вообще не беспокойся" деп туруп, ваннанын түйүндөгү жыгач болот го, ошол жыгачты жылдырса, баягы сары, ак, кызыл тряпкадан пачка бар экен да, 4 пачка. Ошол тряпканы толтура сатып алып коюп, ошентип арчып, жууп, тазалап жашаган аял экен да. Төртөөнөн бирден цветин алып берди кайра. Эми ушулар менен мына жанагы эле мен сага түшүндүргөндөй цветине карап арчып чыгасың деп. Эми текчелерин, телевизордун бетин, ачык полочкаларын, эшиктердин мондай рейкалары болот го, ошолорун арчып бердим бир сыйра. Чаң деле чыккан жок. Болбой анан самын берди. Ал самын менен жуудум баягы тряпкаларын. Анан ар бир чаканы жууп коюп аткам да, ар бир чаканын үстүнө
баягы тряпкаларды жайып кургатканга таштадык. Көрсө мен келгенде эле вроде бы пайдаланылган, бирок таптаза тряпкаларды берген да. Анан апей бул чаң сүртүп ушинтип таптаза кылып жууп койгон экен да деп ойлосом, көрсө ушундай кылып анан коюп коет экен да тряпкасынчы. Кичине эле калган чаңды өзүнчө сүртүп туруп, ошон үчүн баягы тряпкалар таптаза болуп турган экен да. 2-3 жолу бардым. 2-3 жолу баргандан кийин бир келин бар эле, кыргыз келин менен чогуу иштеген. Ошол келинге кийин өткөрүп берип койгом менеджерге айтып. Анан дагы ошол эле кемпир мени бир күнү терезе жууганга дагы чакырды да, уборка менен кошо. А мен менеджерге сразу эле айттым: Марина, бул деген аябай требовательная, билесиң да, квартирасынын ичи таза болгону менен баары деле терезе чаң болду. Жана терезедеги раманын ичиндеги щелдерди да бүлө жудуратпош керек. Өтө таза аял бул артыман неме кылат, текшерет. Мен албай эле коет окшойм, мен албайм аны деп ошентсем, мен билем ошентет экенин. Анда сен өзүң ошо жууп, өзүң эле алып ала бер ушул акчаларды деди да. 3 комната, 3 терезе жуудум ошондо. Анан бирок акчасын чындап эле баарын 100% өзүм алдым. Марина экөөбүз 50-50 иштейт болчук да. Ошондой клиент болгон жашоомдо. Анан өзүнүн ден соолугуна аябай кам көргөн ушундай аял болчу да. Кичине эле бир жер келип аткыбыз, ой бул мынтет, анан чаңдан дем аласың, антесиң мынтесиң деп. Ошол кемпир өзү жалгыз эле жашайт эле. Анан неберелери менен, балдары менен только за пределом квартиры жолукчу да ошо кемпир. Ошентип айтып калат эле мага.